Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу замандаштар. Тунук жамааттык мультимедиа борборунда кезектеги уктуруубуз. Аялдар коомдо зор күч жана алар арубак коомго алдыңкы идеялары менен өзгөртүүлөрдү алып келишет. Дайыма өзүн өстүрүү, билим алуунун аракетинде болуп, мүмкүнчүлүктөрдү издеген айымдар жок эмес. Махабат Чодонова Актала районундагы Жаңы Талап айылынын тургуну. Социалдык контракттын негизинде каражат алып, учурда кийим тигүү менен алектенет. Айтымында даяр үлгүлөрдү алып эле тикпестен технологдордон сабак алып, өз алдынча иштөөнү максат кылат. Бирок бул дагы жетишсиз дейт. Негизи эле айыл жергесинде ошол окууларды окуп, билим алып, ошонун арты менен мындай ишкердик кылып, бизнестерди ачып, алдыга жылуу боюнча негизи информациялар ошо жазда айылдардын ошону өнүктүрүп кетем деген нерседен коркуу көп да. Ошо SMM, Target, нөлдөн бизнес баштоо боюнча жана байерликтер, интернет магазиндерди ачып иш алып баруу көп эле болуп атпайбы? Ошол сыяктуу нерселер бизде да болсо деген, бизде да ошо айыл жергесиндеги келиндер дагы ошондой нерсени окуп, үйрөнүп, өнүксө деген ойдабы. Изилдөөчү жана гендердик эксперт Нурзада Садырбекова лидер айымдар менен иш алып барат. Ал өз изилдөөлөрүнө таянып, аялдар ар кандай стереотиптерге карабастан өз көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылып, аялдар кеңештерин түзүп, саясий социалдык ишмердүүлүккө аттанып жатышканын айтат. Жер-жерлерде аялдарга окуу, өнүгүү жана башка ушундай өзүн өнүктүрүү программалары аябай эле аз экен. Донорлор, эл аралык уюмдар тарабынан уюшуп келген тренинг семинарларга катышып эле жатышат экен. Кээ бирде айымдардын айтышы боюнча үйүндөгү жумушун үлгүрбөй жаткан айым эч качан сырткы саясий социалдык коомдук ишкердикке аттанбайт экен да. Биздин байкашыбыз боюнча саясий кандайдыр бир кыймыл аракетке бир гана 40-50дөн ашкан аялдар катышат экен. Жаштар көпчүлүк убакта катышпай калат экен. Кени ошол балдары кичинекей болгондуктан кайын журту тарабынан колдоо көрбөй калат экен дагы, саясатка катышпай калат экен. Бирок Баетов айылынын аялдар кеңешинин орун басары болуп бир нече жыл иштеген Айнура Султанмуратова аялдардын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү чектелүү деген ойдо. Чындыгында айыл жергесинде аялдардын өзүн өзү өстүрүү мүмкүнчүлүгү чектелүү. Себеби окутуулар, тренингдер өткөрүлөт. Бирок ага катышсак үйөө кат калат дейт, эл эмне дейт, ким тамак жасайт деген өңдүү көз караштар менен улам көпчүлүк учурда ага катыша алышпайт. Демек, эски көз караш дагы деле таасир этет деп ойлойм. Бирок ошого карабай буюрса, райондо аялдар кеңешинин айымдары ушундай тренингдерди, туларды аялдардын ишмердүүлүгүнө ылайыктуу укуктары тууралуу иш-чараларды пландаштырып жатабыз. Актала райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Кенже Карагулова маданий иш-чаралар менен бирге аялдар өздөрүн ишкерлигин өнүктүрүү максатында ар кыл багыттагы тренингтерге катышып жатканын айтты. Облустук деңгээлде ошо аялдардын проект жазууга мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча окуулар өткөрүлдү. Ошол окууга барып катышып келди. Бизден 17 айым окуп келди. Мунун результаты жакын арада билинет, Кудай буйрса. Андан сырткары биз эми келечекте жана соцконтракт алган ишкерлерди чогултуп туруп, ушу тигүүчүлүк боюнча иш алып барган ишкерлердин башын бириктирип, ушул жерге бир топ түзүп, ошолорго аялдар кеңешин кошуп туруп анан бир тренинг өтөлү деп атабыз. Долбоор жазуу боюнча анан аялдардан сунуш түшүп атат. Тигүүчүлүк боюнча ушу бизди окутуп берсеңер деген маселе болуп атат. Бирок Кудай буйрса лицейдин базасындагы бул окууну уюштуралы деген планыбыз бар. Жеке эле айыл жеринде эмес, деги эле кыздарга, жаш келиндерге өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү, лидерлик сапаттарын өстүрүү үчүн моралдык колдоо абдан маанилүү. Ошол себептүү күнүмдүк тиричилик же ар түрдүү терс көз караштарды таңоолобастан алардын ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө салым кошолу. Ушуну менен уктуруубуз аяктады. Даярдаган Барчын Мамытбекова. Кайрадан амандыкта жолугалы.